Азыр сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Бүтүн Кыргызстан парламенттик фракциясынын лидери Атахан Кимсенбаевич Мадумаровго берилет. Саламатсыздар, урматтуу замандаштар, бүгүн ушул жерге салтанатка келип отурган улуу жаш азаматтар. Азыр ушул Абсамат Масалиевдин бүгүн туулган күнүн белгилеп атканда, гүл коюп атканда, жанын эмгегин эскерип атканда, ушул кишиге керекпи ушул нерселер деген суроо туулат да. Бул кишиге кереги жок. Бул нерселердин баары бүгүнкү тирүүлөргө керек. Өсүп келаткан жаңы муунга керек. Бүгүнкү иштеп аткан, иштейм деп аткан азаматтарга керек. Себеби ушул кишинин өмүрү өрнөк болуп жасаган иштеринин баары азыр аңызга айланып, легендага айланып бараткандыгын күн санап тарых далилдеп келатат. Бул киши ушул Фрунзе шаарынын ошол мезгилдеги биздин борборубуздун жетекчиси болуп тургандагы элге көргөн камкордугу, мен ошол архив кызматына ыраазычылык билдиргим келет. Архив кызматы жакында бир китеп чыгарыптыр, ушундай бир демилгени колго алыптыр. Ушул мезгилге чейин биздин жөнөкөй жарандарга, окурмандарга белгисиз болуп келген миңдеген документтер бар. Аны ошолор жарыкка чыкпай келет. Кээ бир учурда атайын жарыкка чыгарылбай келет. Ошол демилге көтөрүп жарыкка чыгарган кездеринде бир-эки эле жерин айтып өтөйүн. Ошол Бишкек шаарында, Фрунзе шаарында жетекчи болуп туруп, биздин Фрунзе шаарында келип окуп аткан мектеп окуучуларына эгерде ата-энеси малчы болуп, койчу болуп, чабан болуп, жылкычы болуп, алыс жерде жүргөндөрдүн бүтүндөй баарынын бекер тамак менен, бекер кийим кече менен, бекер жатакана менен камсыз кылуу жөнүндөгү чечими чыкканы бул Нукура Абсамат Масалиевдин ошол Исхак Разаковдун түздөн түз шакирт экендигинин белгиси. Исхак Разаков бүтүндөй республикадагы мектеп балдарына бекер тамак уюштурган болсо, Абсамат Масалиев өзгөчө көңүл буруп, ошол чабандардын, жылкычылардын, саанчылардын балдарына алыскы кыштоолордо калып, балдары бул жакта окуп, ата-энеси алышта. Билесиздер, биздин республика мал чарбалуу республика эле, агрардык республика эле. Мына ушул жактан өзгөчө бир көңүл бөлгөндүгү бул ар бир балага аталык мээрим деп койсок болот. Бүгүн тилекке каршы андай нерсе жок, тескерисинче мектептердеги жыйнап аткан акчаларды ата-энеси токтото албай келатат. Ал кезде тескерисинче өкмөт ошол ата-энеге жардам катарында ушундай камкордуктарды көргөн. Андан башка ушул союз тарап кеткенден кийин айрыкча ушул кен казгандарды, көмүр казгандарды, ошолордун баары жыргалаң болобу, башка бир жер кен байлыктарын иштеткен азаматтар болобу, аларга өзгөчө көңүл бурулуп, мына биз 10 жылдай чогуу иштедик. Ошонун ичинде мына Бешбуркан деген жерге өзгөчө ар бир жылында ошол мамлекеттик бюджетке киргизип 10 миллион сомдон ашык акча бөлүп, ушул шахтерлорду сактап калалы деп жүргөн аракеттери, биз индустриалдык мамлекет болушубуз керек деген аракеттери, Москвадагы иштеп жүргөн кезиндеги жасаган эмгектери, тилекке каршы алардын баары биздин улутубузга таандык болуп калган. Азыр айтылды, алдыда айтыла турган сөздөр көп дегенде, дагы көптөгөн дастандар бар бул кишинин. Баскан турганы, жүргөнү, мына азыр бүгүнкү заманда көрүп атабыз. Бир аз жерге жетекчи болуп баргандан кийин үйлөрү кандай өзгөрүп атат, кызматтары кандай өзгөрүп атат, унаалары кандай өзгөрүп атат. Бул киши ошол 6 жылдай Ысык көл областынын жетекчиси болуп, 6 жылдай республиканын жетекчиси болуп отуруп, артында мына Турдакын Усубалиевич экөөнүн бир өтүк оңдой турган дагы бир күркөсү калган жок. Бир гезит сата турган дагы бир күркөсү калган жок. Же бир нан сата турган бир кичинекей күркөсү калган жок. Азыр райондун акими болуп калган эле болсо, ошол райондун базары ошол кишинеки акимдики.
Мына чыныгы адамдар, чыныгы нукура, көкүрөгү элим жерим деп соккон азаматтардын жасай турган иштери ушул. Элге өрнөк. Тилекке каршы бизде элибизде залкар инсандардын бүтүндөй бүт баарын көз өткөндөн кийин гана эстейбиз. Ошондон кийин гана айтабыз. Себеп кандайдыр бир себептер менен бул нерселер айтылбай келет. Абсамат Масалиевич жөнүндө көптөгөн сөздөрдү айтсак болот. Биз баягы кыскача бир адамгерчилик сапатын айтып өткөндө, мен өткөндө да ушул жерде туруп айттым эле. Бул киши улууга да, кичүүгө да бирдей мамиле жасагандыгы. 10 жыл болду, 10 жылдын ичинде бир да жолу үнүн көтөрбөгөндүгү. Биз ушул кишиге окшойбуз деп аракет кылабыз. Бирок мүнөз деген мүнөз, заман деген заман. Кээде ушундай бир чыдабай кеткениңде кайтарыңды айтып жибересиң, дээриңди деп жибересиң. Бул кишиден жеңишти 2 жолу урду алып кеткен. Мына ошол биринчи президентти шайлап атканда дагы бул киши жеңишке жетишкен. Бул тарых далилдеп келатат. Ошого түздөн түз катышкан кишилердин дагы моюнга алуусу бар. Булар дагы чыгат. Кудай буйрса, мына ошондо дагы Абсамат Масалиевич биринчи эле көрсөтүлгөндө Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти болуп шайланган. Бирок бир 4 куйтунун аркасы менен бюллетендер жокко чыгарылган. Аны жаштар билиш керек. Замандаштары жакшы билет. Экинчи жолу 95-жылкы элдик шайлоодо дагы Абсамат Масалиевичтин республика боюнча 58% добуш алгандыгы бул да факт. Бул да чындык. Бул да тарыхый. Кийин бүгүн болбосо эртең чыга турган бул тарыхый факт. Ошол кишинин сабырдуулугу, бийликке жулунбагандыгы, умтулбагандыгы, мына азыркылардай болуп ар кандай урагандарды таштап чыкпагандыгы, Раматылык Бекмамат Осмонович экөөбүз бул кишинин ишендүү кишиси катарында кирип бардык эле. Могул техникалык көзөмөлдөө кызматынын жетекчиси Токтогул көчөсүндө жайгашкан. Ошол жерге барсак айтты, мен эгерде түшүнүп турам, билип турам, эгерде мен ушул 58% алдым деп чыксам, анда эл 2-ге бөлүнүп калат. Эгерде дейт, бир баланын көз жашы тамып, же бир эненин көз жашы тамып, же бир баланын чекесинен бир тамчы кан тамган болсо, ал бийликтин мага кажети жок деп айткан азырга чейин кулагымда чыңырайт. Бүгүн ошону элестетип болобу? Жок, андай эмес. Андай тартип, андай сабырдуулук жок. Мына ошол ак үйдүн алдында могул жерден кирип баратканда Масалиев кетсин деп анча-мынча жанагындай чатырларды тигип алып, Топчебек Тургуналиевдер баш болуп, баштарын байлап алып, бул киши кетсин деп турганда Кудайдын куттуу күнү эрте менен келатып, мына ошол кишилерге кирип, амандашып, ден соолугун карагыла деп дарыгерлерге тапшырып, курсактары токпу, чайы барбы, наны барбы дегендей кылып эмелестеткиле. Бүгүн ошондой болуп турган кишилерге бүгүнкү кызматкерлер бар, алардын ден соолугун сурап аткан. Жок, андай дагы жок. Мына ошол жетсин деп турган азаматтардын бардыгына барып амандашып коюп, анын жумушуна кирип кетип аткан бул өтө чоң улуулук, адамдык касиет. Булар дагы азыр айтылбай, кийин айтылат. Эми Абсамат Масалиевичтин басып өткөн жолу, ал кишинин сүйлөгөн сөзү, акыл насааттары Кудай буйрса жаштарга бир жугуп калат деген үмүттөбүз. Биз ал киши менен ушул 10 жыл чогуу иштешкен, үзөңгүлөш болгон, пикирлеш болгон, бир фракцияда болгон, бир позиция болгон киши катарында биз өзүбүздү бактылуу сезебиз. Мына Күлүп Акондучалова айткан экен, эгерде кандайдыр бир жакшы сапаттар болгон болсо, ушунун баары Исхак Разаковдуку деп. Мына ошол Күлүп эженин сөзүн башкачараак кылып айткан болсом, эгерде кайсы бир деңгээлде саясаттагы көз караштарым калыптанган болсо, ушулардын баары Абсамат Масалиевичтики. Бул киши түбөлүккө жашайт, кыргыз бар кезде Абсамат Масалиевич дайым биздин жүрөгүбүздө болот. Рахмат чоң келгениңиздерге. Рахмат.